Сузактагы селден 450-гө жакын үй жабыркаган. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 20-июль күнү Чыңгырташ жана Достук айылдарында жүргөн селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган. Анын ичинен 118 турак жай толугу менен суу алдында калган. Өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиянын чечимине ылайык 46 үй жашоого жараксыз деп табылган. Учурда тазалоо жана келтирилген зыянды аныктоо иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары дамба жарылып, оорукана, мектеп жана бала бакча суу астында калган. 22-июлда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Чыңгырташ айылына барып, дамбанын көлөмүн кеңейтип, аны бекемдөө керектигин айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун уулу дагы эмдөөдөн өттү. Бүгүн 23-июлда президент Садыр Жапаровдун Бишкек шаардагы соода борборлордун биринде жайгашкан эмдөө бөлүмүнө келип, Синофарм вакцинасы менен эмдөөдөн өттү. Аны менен кошо Жапаровдун уулу Рустам дагы келип эмдөөдөн өттү. Мамлекет башчы жакын арада Синофарм вакцинасынан 1 миллион 250 миң доза кошумча партия сатып алынаарын айтты. Ошондой эле Садыр Жапаров жарандарды, жакындарынын жана жалпы коомдун саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө дагы бир жолу чакырды. Буга чейин ушул жылдын май айында Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Синофарм вакцинасы менен эмдөөдөн өткөн. Садыр Жапаровдун лампочкам деп алкаган апанын жаңы видеосу кайрадан талкууда. Социалдык тармактарда Садыр Жапаровду лампочкам деп алкаган апанын видеосу кайрадан көпчүлүктүн көңүл чордонунда. Адамдар лампочкаң айныдыгы деп тамашалап калышат. Анан мен айтып калам, лампочкам айныбайт, кээде замыкание болот деп коем. Анча-мынча замыкание болот да деп айтканы социалдык тармакка желдей тарады. Ал эми Гүлнара Назаркулова бул видео боюнча төмөндөгүдөй комментарий берди. 20-июлда жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен жолугушуу орун алган. Ошол жака чогулуш болот деп чакырышканынан баргам. Мени лампочка эже дей беришет. Ал жерде сурашканынан жооп берип койгом. Ал видео интернетке тарап кеткен экен. Ар бир келген өлкө башчысына үмүт артып, ишенип сүйгөнбүз. Азыр дагы сүйөбүз. Анан кийин элдин баары мени маскалдайт, лампочкаң айныды го деп. Далаа бол мен лампочкам айныбайт, кээде замкайна болот деп коем. Анча-мынча замкайна болот да. Анан кийин элдин баары мени маскалдайт, лампочкаң айныды го деп. Далаа бол мен лампочкам айныбайт, кээде замкайна болот деп коем. Анча-мынча замкайна болот да. Өзбекстанда президенттик шайлоо өтөт. 24-октябрда Өзбекстанда президенттик шайлоо өтөт. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына таянуу менен жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы Өзбекстандын президенттин шайлоо күнүн 2021 жылдын 24-октябрына белгиледи, деп айтылат Өзбекстандын БШКсын тараткан маалыматта.